Завести туура бүттүм. Холодильникке алып койдум баарын. Мону сүт кошуп алдым. Сүт мен айыл тарапта жашайм да, Беловодскийдечи. Сүт арзан эле бизде, өтө деле кымбат эмес. 1 литрден сүт алып койсом 3 күн ичем кофе менен. Мен эле ичем. Менин 3 балам бар. Мурда каналга жазылгандар билет болуш керек. 3 балам бар болгону менен кыздар азыр бирөөсү шаар жакта, ушул жакта жатып иштеп атат, чоңучу. Анан ортончусу кыз го меники. Кыз күнүгө барып келип иштейт. Чоңу эркек, ошол жакта жатат ал. Анан кичинекейим 11де, ал ушинтип эле ушу мен эртең менен туруп, азыр жамышын баарын жасап бүттүм, уктап атат дагы эле. Ошон үчүн ушу кичинекей мондай столум бар. Мондай столум бар. Ошол столдун үстүндө жумушумду деле ушул жака жасайм, телефонумду деле ушул жерден көрөм, чайымды деле ушул жерден иче берем. Ушул менин местом. Могу атайын чекесин неме кылбай койдум. Кичине өтө проблема бар. Неменин өттүн чекеси мындай сымалакай эмес, быдыр экен дегенден дары ичем, кээде алкоголду ичип коем, бирок ушинтип кофеге майды дагы кошуп коем. Анан мунун дагы бир кусогу чукалыгын көрсөтөйүнчү, мондай. Чукалыгы өтө жука эмес, ушуну могу печеньянын үстүнө коюп, ошону жейм. Эгер жакшыраак аппетитим келсе, тиги экинчисин деле жейм. Эртең менен дайыма ушундай кылам. Май өттүн иштешине жардам берет деп угуп ушинтип атам. Дары дагы ичип атам, бирок кечке эле иче бербей деп. Ушундай да кылып коем. Эртең мененкисин ичпейм да дарынын, обедтегисин ичем. Кечинде ичпейм.